Саламатсыздарбы? Биздин атыбыз Сагынбек Уезбаев, Республикалык ден соолукту чыңдоо жана массалык коммуникация борборунун жугуштуу ооруларды алдын алуу бөлүмүнүн башчысы болуп эмгектенебиз. Биздин бүгүнкү ошол сүйлөй турган темабыз бул ошол витамин С же аскорбин кычкылы боюнча бир аз сөз кылмакчыбыз. Ошол боюнча сиздер көңүл буруп коюңуздар. Пайдалуу кеңештер болот. С витамини негизи витаминдер темасына алып токтогондо, витаминдер бул жанагы латын тилинен алып которгондо өмүр берүүчү заттар болуп эсептелет. Көпчүлүк витаминдер биздин адамдын организминен пайда болбосо сырттан тамак аш менен келүүчү заттар болуп эсептелет. Булардын бардыгы биздин зат алмашуу талаптагыдай болушуна өбүлгө түзөт, көмөктөшөт. Аны менен кошо бир топ пайдалуу витамин, гормон, ферменттерди пайда болушуна жана клеткалардын бардыгын талаптагыдай иштөөсүндө мындай көмөктөшөт, ошого өбөлгө түзөт, шарт түзөт. Тескерисинде айтканда, эгерде витаминдер жетишсиз болуп калса, демек талаптагыдай биздин бүт бардыгы орган системалар иштөөсүндө шек түзүлөт, шек пайда болот. Ошон үчүн витаминди талаптагыдай тамак аш менен дайыма күнүгө жеп туруш керек. Анткени жогоруда айткандай алар өздөрү пайда болбойт. Биз аны күн сайын жеп турушубуз керек. Эми витамин С аскорбин кычкылына токтоло турган болсок, бул өзү көп мындай процесстерге катышат. А дегенде иммунитетти көтөрөт, а дегенде клетканын ошол организмде жугуштуу оорулардын козголуштарына каршы чыккан атайын клеткалар бар, Т лимфоцит деп коет кандын курамында. Ошолордун пайда болушуна, аларды талаптагы иштөөсүнө ошол жөндөм берет, жардамдашат. Андан тышкары депрессияга мисалы каршы чыккан бир сапаты бар. Андан тышкары темир затынын аш болушуна катышат. Мээнин иштөөсүнө, талаптагыдай иштөөсүнө катышат. Депрессияга каршы биз айткандай күчү бар, ушундай сапаты бар. Мында чыккан табигый антидепрессант катары колдонсо болот. Гормондордун тең салмагын көзөмөлдөйт. Эркек аялдын дагы ошол ден соолугуна бир топ жакшы таасири бар. Чарчоону кетирет. Мында чыкканда организмди чыңалтат. Аскорбин кычкылы өзү. Жана COVID-19 оорусунун илдетине дарылоодо дагы бир топ мындай көмөктөшөт, бирок өзү гана жалгыз өзү COVID-19 жеңе алат деген бул кичине жаңылыштуу маалымат. Ошого бул кошумча дарылоо катары колдонсо аябай жакшы болот. Тескерисинче айтканда, витамин С жок болсо дарылаш кичине узарып, кыйыныраак болуп калышы мүмкүн деген сөз. Ошон үчүн буну жугуштуу оорулар, башка жугуштуу оорулар, COVID-19 деле ошонун ичинде дарылап аткан учурда күнүнө 1 граммга чейин колдонсо жакшы болот күнүнө. Мындай демейде күнүндүк организм талабы бул витаминде 90 миллиграммды түзөт. 90 миллиграмм. Ошо биз кадимкидей эле жеген тамак ашты, жашылча, азыр бышкан жер жемиштерди жей турган болсок, токтотпой жей турган болсок, биз дээрлик көп ошол нормасы аткарылат. Биз камсыз болот организм. Ооба, жалпы бардык инфекцияларды коргоонго жардам берет дей алабыз, десек болот. Көбүрөөк эмес, өзүнүн нормасы менен жей турган болсок, жетиштүү болот. Эң көбүрөөк кездешкен эми жана цитрус азыктары, апельсин, мандарин, лимон, грейпфрут. Анан бизде өскөн коон, жанагы кулпунай, анан жашылчалар, көк чөптөр, жанагы укроп, петрушка, сельдерейдин бардыгында ошол көк түстүү өсүмдүктөрдө, жей турган огороддо өскөн өсүмдүктөрдө көп болот. Помидор, капустада, анан кызыл, жашыл, жанагы калемпир, болгар калемпир деп коебуз. Ошол капустанын түрлөрү жана башка бир топ бардык жер жемиштердин көбүндө кайерде мына кычкыл даамдалса,
ошол жерде аскорбин кычкылы бар деп эсептей берсек болот. Ошону жей бериш керек. Бирок аны дагы мындай чеги менен болуш керек. Өтө эле басымдуулук кылып эметпестен аны ошол чеги менен кадимкидей эле өз күнүмдүк тамакка ошо салат, капустанын салаты, помидор салат, калемпир кошуп, аралаштырып, ичине майдан кошуп анткени ошол май менен ушул көбүнчө витаминдердин бир тобу жакшы аш болот да, толук аш болуп, талаптагыдай өзүнүн кызматын аткара алат. Туура айтып атасыз. Негизи витамин жана керектүү микроэлементтер биз жеген тамактын баардыгына аз-аздан камтылган. Ошон үчүн тамак дегенде биз ар түрдүү болуш керек. Толук кандуу, ар түрдүү болуш керек. Анын ичинде эт дагы болуш керек, сүт азыктары дагы болуш керек, нан азыктары дагы болуш керек, ундан жасалган мисалы. Акшактар ар кандай түрлүү, күрүч, гречка, перловка сыяктуу ушундай. Анан жашылчалар, жерде өскөн жемиштер, мөмөлөр жемиштер сөзсүз болуш керек. Анан бизде рациондо кыргызстандыктар өзү кээ бирлери эле көп жебесе, дээрлик көп анча жебейт. Балыктар мисалы, тоок этин, канаттуулардын этин жесе жакшы болот. Анан өзгөчө балыктын деңиз балыгы келсе да жакшы болот. Ошолорду колдоно турган болсок. Анан жаңгактар, анан түрлүү бурчактар мисалы, ошонун баардыгында бизге керектүү өзүнүн нормасы менен камтылган витаминдер бар. Ошол баардыгын күнүнө 3 маал ысык тамак, ошол эттүү болсун, ошол баардыгы биз айткан жанагы продукталар, азыктар камтылган болсо жакшы болот. 3 маал ысык тамак, ортодо шамшумдагы жанагы конфет, торт эмес, биз айткан жанагы мөмө, жер жемиштер, же салат, же өрүк, мейис мисалы кургатылганда эле бир топ көлөкөдө кургатылганда бир топ витаминдер кетип калбай, күйүп кетпей сакталат. Алар дагы пайдалуу болуп эсептелет. Же жаңгактар сыяктуу ушундай азыктар менен шамшум кыла турган болсок дагы, аларда да бир топ керектүү витамин жана микроэлементтер бар. Мисалы магний, цинк, кальций, фосфор сыяктуу микроэлементтер да бир топ ошол жаңгак данектүүлөрдө көп камтылган болот. Ошолорду жеш керек. Аларды дагы рациондо көбөйтсө жакшыраак болот. Элибизге болгон каалоо тилек азыркы кырдаалда сабырдуулук, эмоцияга алдырбаш керек. Бул илдет келип кетүүчү нерсе. Болгону жаңы болгону менен бир аз башкача кыйналабыз. Башкача мындай башыбыздан өткөрөбүз, бирок ошого карабастан эчтеке эмес, эртең бул өтүп кетет, жакшы болот деп жакшы маанайда болуу. Бул дагы иммунитетке канча бир түрткү берүү, күчтөнтүү, кубаттоо. Анан бул дагы бир жактан иммунитетти бекемдегенден тышкары стрессти дагы азайтат, жакшы маанай кыла турган болсо. Анан вируска да каршы бир топ ушул жеңилдик болот, эгерде ошо маанай көтөрүмкү болсо. Анан ден соолукта болуңуздар, оорубаңыздар. Бул күн өтөт, буюрса эртең дагы бир жакшылык күтүп атат бизди. Ошону жакшы маанай менен тосуп алайлы.